Россиядагы жетекчи шайлоо өткөрүүнү Кыргызстандан үйрөнүүнү сунуштады. Россия Федерациясынын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин АКШга Кыргызстан менен Казакстандан шайлоо өткөрүүнү үйрөнүүнү сунуштады. Володин Россия 24 телеканалына интервью берип жатып, мамлекеттик думанын депутаттары 10 январда Кыргызстан жана Казакстанда өткөн шайлоолорго байкоочу катары катышканын билдирди. 10 январда Кыргызстанда президенттик шайлоо жана референдум, ал эми Казакстанда мажлис жана маслихаттарга шайлоо өткөн. Билесиңерби, жыйынтыгында алардын баары шайлоолор ошол өлкөлөрдүн улуттук мыйзамдарына ылайык өткөнүн белгилешти. Шайлоо атаандаштык менен жана ачык өткөн. Буга байланыштуу АКШ бир дагы эл аралык байкоочусу жок өткөн жабык шайлоо системасы менен шайлоо өткөрүүнү Кыргызстан жана Казакстандан үйрөнсө болот, деди Вячеслав Володин. Ал бүгүнкү күндө ЖКК жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюму жана КМШга кирген өлкөлөрдө шайлоо стандарттары өтө жогору экенин белгиледи. Булак Баракелде Чекит-Орг. Бөлүнүү деген ушундан башталат да. Президент түндүктөн болсо, премьер түштүктөн болушу керек деген туура эмес да өзү. Илгери баланс сакталсын деп орустарга жагынуу үчүн премьердин баары орус улутунан тандалчу. Ануго түшүнөбүз, эки өлкөнүн ортосунда доо кетпесин, ишеним болсун деген саясат бар эле. Ошол өнөкөттөн эми кутулуп келатканда дагы эмнени башынан кылыйтып атасыңар? Мынча болду вице өзбек спикер Дунган улутунан болсун дебейсиңерби? Түндүк түштүк дегенди токтотпойт экенсиңер го. Биз бир мамлекет, бир улутпуз да. Эмнеге эле эки жаат боло беребиз? Бизге айырмасы кайсы? Кимдин каяктан экени? Эң башкысы кыргыз деген титулдук улуттан болуп, анан башы иштесе болгону го, деп бөлүшөт Замир Казакбаев өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев түрмөдө жатып «Волшебные сады детства» деген китеп жазды. Бул тууралуу Темирлан Султанбеков Facebook баракчасына жазып чыкты. Балалык бул адамдын жүрөгү айланадагы баардык нерсеге ачык болгон сыйкырдуу мезгил. Эсибизде кандай гана нерсе болбосун, кээде артка кайрылып, аларга аң сезимдүү көз менен кароо маанилүү. Балалыктын сыйкырдуу бакчалары Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин түрмөдө отурганда жазган биринчи повести. Элгүү жана лирикалык анекдотторго толгон жана ошол эле учурда олуттуу. Китеп окурманды жылуу эскерүүлөрдүн жээгине алып келет. Ар бир көз ирмемди баалап, кереметке ишенүүгө үндөйт деп жазган Султанбеков. Булак медиа центр Чекиткейжи. Саясаттагы Волкодов Өмүрбек Черкешевич агынан жарылып Супер ТВга маек бериптир. Ал маегинин монтаждалган вариантында бир жери жок болчу. Дал ошол жерин Атамбаевдин адвокаты Жошов жайылтып, Өмүкенин ымандай сыры элге кеңири тарап, азыр кызуу талкууда. Бирок саясатта такымын жеген карт карышкыр Өмүрбек Текебаев до конца агынан жарылбаптыр. Ата мекенчилеринин узкий кругунда мындан да ашкан купуя арманын төккөн жайы бар экен. Биринчиси октябрдагы ошол башаламандык башталган алгачкы күндөрү эле Жээнбековго барып консультация бергенине өкүнсө. Экинчиси кымгуут башаламандыктан пайдаланып, соттон акталган чечимин бүтүрүп албаганы. Ошентип ызы-чуу ортолоп калганда октябрдын 10-дорунан кийин Жээнбековго барып, эркекче сүйлөшүп пенсияга чыгаар курагында кайра мандатын кайтарып алган эле болбосо, саясий устукандан куржалак калган Өмүкенин арманы аттын башындай. Сурабалдиева: пандемияда келген акчалар уурдалган, миңдеген адам өлүмү жашырылган. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева COVID-19 пандемиясы учурунда Кыргызстанга келген жардамдардын бөлүштүрүлүшүн изилдөө боюнча ведомстволор аралык комиссиянын алдын ала жыйынтыгы боюнча билдирүү жасады. Ага ылайык Сурабалдиева 14 январда аталган комиссиянын алдын ала жыйынтыгы менен таанышкан. Анда пандемия учурунда Кыргызстанда өтө көп мыйзам бузуулар орун алганы айтылган.
Алардын негизгилерине токтолгон вице-премьер Кыргызстанга сырттан келген гуманитардык жардамдарды жеп коюшканын, эл кырылып атканда кырсыктан бизнес жасашканын жазган. Ошондой эле айрым жетекчилердин тийиштүү документтерди кечиктиргенинен улам дары-дармек жетишсиз болуп, ушундан улам башаламандык жаралганын жазган. Мындан сырткары оору боюнча чыныгы сандар жашырылып, адамдардын өлүмүн азайтып жазышканын, элге айткан сандар менен чындап илдеттен каза болгондордун ортосунда миңдеген айырма чыгарын билдирген. Шамурза Бөрүкулов: Текебаев, сен студияда олтуруп алып, Жээнбеков эмне үчүн Ташиевтерди тандап кеткенин сырын мен билем деп, Американы жаңы бүгүн ачып жаткандай мактанып жатканың сага белгилүү саясатчы катары да, аксакал адам жолунда да, эркекче да абийир алып келбейт. Өзүңдүн бул дүйнөгө жаралгандагы өзүң ушундай беле же түрмөдө жатып мээңе зака кеткенби? Күндүн бетин көрбөй элге аралаша албай бир камерада 3 жыл жатыш оңойбу? Анча-мынча нерви жука адамдар жинди болуп калышы деле ыктымал. Биринчиден, Жээнбеков сени саясатта бирге жүргөн адам катары Атамбаевдин кесепетинен түрмөдө олтурган жабырлануучу деп өзүнө чакырган болуш керек. Ошол тополоңду. А сен аны бүткүл элге жарыя кылып отурасың. Өткөндө да Садыр Жапаров менен Ташиев мага түндөп келип кетишти деп дастарконуңду жайып, өзүңдү дүйнөдө жок важный адам кылып көрсөткөнсүң. Эгер билсең, сенин маанилүү болгон мезгилиң давно өтүп кеткен. Конституциянын атасы дешип кошоматчылар артыңа пакта койгон күндөр эми кайтып келбейт. Анын үстүнө башкалар сени адам деп жашыруун айткан сырларын минтип дүйнө жүзүнө жарыялап жатканың эркекчиликке таптакыр жатпайт. А силердин сен Атамбаев, Отунбаева үчөөң биригип алып жебеген бугуңар калдыбы бул ааламда? Жээнбеков Садыр Жапаровду тандап кетти дейсең, туура эле. Эмне Атамбаев качан келип колу бутуму кайрып түрмөгө тыксын деп күтүп олтуруш керек беле? Эгер билсең, Атамбаев Жээнбековду түрмөгө жеткирбей тынчытып салмак. Атамбаевдин ким экени башы ордунда болгон бардык адам окуп бүткөн. Сен болсо ошол убакта аябай ойлонуп, кандай кылсам туура болот деп бардык жагдайды таразага салып көрдүң. Таразанын бир жагында түрмөдө олтурган 3 жылың, ал эми экинчи жагында болсо 2010 жылы кылган кылмыштарыңар. Садыр Жапаров Ташиев жеңип чыкса, 2010 жылдагы былыктарыңар, тонолгон мүлктөр, өрттөнгөн ош, уурдалган акчалар баары ачылат. Атамбаевден деле алынбаган өчүң бар. Бирок 2010 жылдагы кылмыштарың таразанын экинчи жагын басып кетип жатпайбы? Кудай буйруса, биз жаңы Жапаровдун бийлигинен 10 жылдан бери ачылбай келе жаткан түштүк окуясын иликтеп, күнөөлөрдү жазалоону талап кылабыз. Кудай буйруп инаугурациясы өтөрү менен. Андан соң 5 октябрда аянттагы топтолгон элдин көбү Жээнбековдун адамдары дейсиң. Ошол элдин баары Жапаров деп чыккандар эле. Муну мээңе жакшылап түйүп ал. Атамбаев, Отунбаева, сен үчөөң бузуку өнөрүңөрдү качан токтотосуңар? Өлкөдөн чыгып кетип калсаңар баарыбызга жакшы болмок деп жазат ал. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр 9 октябрда Ала Тоо аянтында уг атуу менен коштолгон митингдеги башаламандык тууралуу кайрылуу жасады. Анда буга чейин Өмүрбек Бабановдун жергиликтүү басылмалардын бирине маек куруп жатып, митингдеги ок атуу жаңжалды 3-чү күчтөр уюштурганын, башаламандыкты биз уюштурган жокпуз деп Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров актанганын айтканына жооп кайтарган. Бабанов калп айтып, коомчулукту алдай бербесин. Биз 9 октябрдагы башаламандыктан кийин жолуккан эмеспиз. Ошондой эле биз митингдерди уюштурган жокпуз деп анын алдында актанган эмеспиз. Биз Бабанов менен 9 октябрга чейин жолукканбыз. Казакбаев калп айттырбайт. Дагы бир жолу кайталайм. Бабанов калп айтпасын. Ал Атамбаев жана башка адамдар менен элден бийликти тартып алуу үчүн келген. Биз 9 октябрдагы митингде провокация уюштурганын териштирип, күнөөлөрдү жазалайбыз деп жазган Ташиев. Белгилей кетсек, 9 октябрда Ала Тоо аянтында Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Бабановдун тарапташтары митинг өткөрүп жатканда, Садыр Жапаровдун тарапташтары келип, аларды сүрүп чыккан. Ортодо бир аз убакыт түрткүлөшүү орун алып, таш ыргытуу, мушташ менен аяктаган. Ошондой жаңжалда тапанча менен автоунааларды аткылаган адамдардын видеосу дагы тараган. Садыр Жапаровдун колдоочусу Бакай Кашкарбаевке кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура Садыр Жапаровдун активдүү колдоочусу Бакай Кашкарбаевка карата кылмыш ишин ачты. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Маалым болгондой, 15-17 ноябрда Бакай Кашкарбаев Facebook баракчасына мамлекеттик кызматкерге кысым көрсөткөн видеосун жүктөгөн.
2020 жылдын 15 ноябрында Чолпон Ата шаарында Бакай Кашкарбаев бир нече белгисиз адамдар менен кошо Ысык Көл областынын прокурорун коркуткан. Анын айтымында көзөмөл органынын кызматкерлеринин баштарын кесип, көздөрүн чукуп, тиштерин күйүп алыш керек деген. Кийинчерээк ал Каракол шаардык сотуна келип, видео кайрылууну тарта баштаган. Анда сотту жана прокуратуранын башчысын коркуткан. Мына ушуга байланыштуу ага карата кылмыш иши ачылды. Кашкарбаевга карата бийликтин өкүлүнө карата коркутуу же зомбулук көрсөтүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду деп билдирди башкы прокуратурадан. Башкы көзөмөл органы ошондой эле 16 ноябрда Бакай Кашкарбаев Ысык Көл райондук сотунун имаратына кирип келип, соттор менен ызы чуу кылганын билдирди. Ал болуп өткөн окуялардын бардыгын видеого тартып алган.